Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев экспортко багытталган жана IT ишканалар тармагынын өкүлдөрү менен жолугушту. Биздин жолугушуунун максаты көйгөйлүү маселелерди талкуулоо жана аларды чечүү жолдорун издөө. Министрлер кабинети жашыл креативдүү экономиканы өнүктүрүүгө, самариптештирүүгө багытталды. Биз үчүн экспортту өнүктүрүү, өнөр жайды чыңдоо маанилүү. Алдыга коюлган амбициялуу максаттарга жетүү үчүн биз сиздер менен тыгыз кызматташууга умтулабыз, деди Бакыт Төрөбаев. Кеңешменин жүрүшүндө эле элек жана Бишкек эркин экономикалык аймактарын өнүктүрүү маселелери, бөтөркөдөгү сууну маркировкалоо жана жер казынасын пайдалануу укугуна, ошондой эле жер үстүндөгү суу ресурстарын пайдалануу укугуна, лицензияларды кармоо үчүн жыйындардын ставкасын төмөндөтүү, эл аралык логистика, жеңил өнөр жайды өнүктүрүү маселелери талкууланды. Кеңешменин жыйынтыгында мамлекеттик органдарга бир катар тапшырмалар берилди. Атап айтканда, транспорт жана коммуникациялар министрлигине, экономика жана коммерция министрлиги, тышкы иштер министрлиги жана жүк ташуучулар ассоциациялары менен биргеликте эл аралык каттамдардагы логистикалык шарттарды жакшыртуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгуусу жана президенттин администрациясына сунуш киргизүүсү тапшырылды.